Азыр мен өз үйүмө келдим. Анасы 65 жаш. Азыр иштебейт. Бат-баттан бузулабы? Бир айда эле 2-3 жол чечип калат. Бул лифттер иштебегендиктен жөө чыгып түшүүгө мажбур болуп атабыз. Кичинекей 7-класста, 6-класстын окуучусу калып калган да, эки этаждын ортосунда калып калган. На эти деньги, блин, золотой лифт можно поставить. Жаңы больницага жатып, больница чыгып келатып, дерезе лифт иштебейт. Анан кийин биякта бир туугандар алып кетип атпайбы? Үйүнө жетпей калды. Чыгып кетип атканда, чыгып кетсең кеттиң, кетпесең калып калдың да. Ошентип Эрхан бир нече жолу сабактан калган күндөр болуп атты. Мэриядан жардам сурагым келип, жардам сурайм. Бишкек мэриясынан, Колуңду саласың, каяңды саласың, кыпчып жаап таштайт да. Сен эми бул жерге үйгө чыга албай атасың да. Чыга албай туугандардын үйүнө кеткенге мажбур болом. Лифти керек болсо биз өчүрүп салабыз деген. А сколько времени уже прошло от сигнала? 5 числа он стоит. 5. Мына урматтуу көрүүчүлөр, биз азыр 9 кабаттуу үйдүн 7-8 кабатына келип калдык. Бул лифттер иштебегендиктен жөө чыгып түшүүгө мажбур болуп атабыз. Учурда бул үйдө дагы бир катар жашоочулардан дагы маалымат алдык. Андан тышкары 7-кабатта дагы лифт иштебегендиктен бир 80-90 жаштагы апа дагы больницадан чыгып келип эле үйүнө кире албай, башка туугандардыкына кеткен деген маалыматты уктук. Азыр мен өз үйүмө келдим. Анасы 65 жаш. Азыр мен келдим. Бирок азыр иштебейт. Азыр 9 басамбы, 3 басамбы, 4 басамбы, 5 басамбы? Жок. Азыр иштебейт бул. Бул үйдө нормалдуу эле көрүнүш болуп калды эл үчүн. Бирок мен үчүн эмес. Ассаламу алейкум. Кандайсың, ким жакшысың? Жакшы. Ден соолук жакшыбы? Жакшы. Атың ким? Эрхан, Эрхан, канча жаштасың? 14, 14-тө. Канчанчы класста окуйсуң? 7-класста окуйм. 7-класста. Азаматсың. Кайсы мектепте окуйсуң? Номер 2 мектепте окуйм. Номер 2. Кайсыл жактабы? Турузбеков, Рыскулов көчөсүндө. Турузбеков, Рыскулов. Бул жер болсо кайсы көчө болуп калат? Рыскулов, Манас. Мектеп жакын экен анда, бул үйгө. Бир квартал. Бир квартал, Өзүң барып келесиңби? Азаматсың. Кайсыл жак менен барып келесиң? Могул Рыскулов менен түз бара берсем жетип калам. Мындайынан эле акырын эмеден өтүп, жолдон өтүп, Зебрадан акырын. Жакшы. Анан бир көйгөй менен кайрылып калдыңар бул жерге, Ушул үйдө лифт иштебей атат деп. Анан сен эми бул жерге үйгө чыга албай атасыңбы? Мен чыга албагандыктан туугандардын үйү бар, ошол жака жашап турам, жашап атам азыр. Бияк негизи чоң апам жана өзүм жашайм. Ата энем болсо бөлөк үйдө жашайт, алыс жакта. Азыр болсо биз гикте турабыз да. Очередте турасыңар. Буйруса, ошо гик бизге берсе, биз ошол жактан үй алабыз, даяр эле үй алабыз деп ниеттен отурабыз. Азыр бул жакта эми убактылуу жашап атасың да, канчанчы кабатта жашап атасың? Мен 9-кабатта жашайм. 9-кабаттабы? Анан лифт иштебей алганда кантип чыга албай калып атасың да? Чыга албай туугандардын үйүнө кеткенге мажбур болом. Ал үйдө лифт бат-баттан бузулабы? Бат-баттан бузулуп турат. Канча убакта бир бузулуп турат? Бир айда эле 2-3 жол чечип калат. Бул жерде азыр лифт иштебей калса, башка жакка кетип атасың да туугандардыкына. Ал жак алыс болуп калат атабы мектепке? Салыштырмалуу алыс эле. Мектепке эми кайсы жол менен барып атасың? Оор болуп атабы? Мындай чуңкурларга түшүп кетпейсиңби кетип баратып? Түшүп кетем, калап жүрөм, кая туруп. Анда сага азыр өтө оор болуп аткан турбайбы? Бул жерде жакын жердеги үйүңөрдө лифт иштебесе, алыс жакка барганда ал жактан барып келген өтө оор болуп атса, жолдордо шарт болбой атса, ушундай коляска менен жүргөнгө, чуңкурларга түшүп кетип атсаң, ушундай оорчулук жаралат атабы? Аябай көп жаралат. Анткени көзү мындай советтик көз карашы менен курулуп калган. Андан бери оңолду келе элек да. Ошон үчүн ар кандай тротуарлар, жол болсо, пешеходный переход болсо дагы, аякта дагы жолдордо ямалар бар. Мен дайыма сабакка барып келемби же достор менен жөн сейилдеп келемби, үй бүлөм болобу? Дайыма өзүм менен альтернатива ала жүрөм. Ар кандай көчөлөр болуп калса, ошолордон качып чыгып, көбүнчө мен чүй жана Манас проспектинен жүрөм. Мен бул үйдө жашайм да. Мен бул үйгө мектепке жакын болуш үчүн келгем. Биякта чоң апам жашайм. Чоң апам азырынча убактылуу иштерине кеткен болчу. Бул азыр лифт иштебейт. Бул центр. Биякта жашоочулар көп. Биякта мага сыяктуулар көп, жана карылар. Жол болсо балдары көп,
ата энелер бар. Аларга дагы лифт жок, аяк кыйналат. Анткени өзү 9 кабаттуу үй, 9 кабатка жетиш өзү өтө оор нерсе. Мен ушул көйгөй менен мэриядан жардам сурайм. Бишкек мэриясынан, Анткени мындай көйгөй Бишкекте көп болбосун дейм. Анткени бул мындай көйгөйлөр адамга жагымсыз алып келет дагы, адам жашоосун бузуп коет. Оорчулук жаратат. Мына урматтуу көрүүчүлөр, 14 жаштагы Эрхандын дагы мектепке барып келген убактардагы оорчулуктарын дагы өзүнөн сурадык. Андан тышкары бул үйдө лифт ар дайым бузулуп кала берет экен. Азыркы учурда дагы лифт иштебей турат. Азыр сиздер менен үйдүн ичине кирип дагы бул жакта жашоочулардан дагы сурап көрөлү. Лифт канча убакыттан бери иштебей атат жана жашоочуларга кандай шарттар түзүлүп жана түзүлбөй жаткандыгын. Азыр келебиз биз. Азыркы учурда лифт ачылган абалда турат. Ичинде жарык күйүп турат, бирок эч кандай иштеген жок. Эми бул жакта жашоочулардан дагы тепкичи менен үйдө көтөрүлүп туруп сурап көрөлү. Бул үй негизи бул Бишкектин центридеги үй да. Мына жаныбызда мэрия турат, 500 метр. Кантип болсо деле моореги благоустройство деген болуш керек да, ар бир адамда 9 этаж, биринчи салынган үйлөр. Анан бул эми шалдырап олтурган тоже страшно, даже иной раз даже мага страшно да, калтырап шалдыраган үчүн. Эми азыр болсо вообще иштебей калыптыр, канча күндөн бери иштебей атат. Могул жерде кары картаңдар бар. 90га чыккан бизде 2 кемпир бар. Бир орус, бир кыргыз да. Алар вообще чыга албай калды да. Анан коляска отурган бир бала бар, ходунокто турган дагы бир балам, менин балам бар. Ошолордун бардыгы без лифта вообще эшикке чыга албай калышат да. Азыр алардын абалы кандай болуп атат эми? Эмненин? Ушу чыга албай аткан адамдардын. Абалы оор да. Алардын көбү эле чыкпай калды го дейм. Эгер возможность жок болсо чыга албай эле калды. А мындай эмелер эми жашыраактар эми кирип чыгып тепкич менен эметип атат. Үй канча кабат? Бул 9 этаж үй негизи, баягы Бишкекте биринчи салынган үйлөр деп, многоэтажка эң биринчи үйлөр ушулар болгон, 73-чү салынган үйлөр. Анан кийин ушу мэрияданбы же Бишкек лифт, гор лифт болуп айтылабы? Ошол жактан ушу жардам сурайбыз. Во-первых, мен чоң эле нерсени айтат элем, хотя бы повинять эткенге пусть помогут. Мэрия, туурабы? Биз жанында эле турабыз, кошунабыз. Анан кийин жардам берип ушу негизи алмаштырып койсо сонун болмок, бирок эми азыр, например, азыркы моментте жанагы не палаткасын оңдоп бергенге жардам берсин деп суранабыз жительдердин атынан. Кандай кемчиликтер болуп атат бул үйдө? 7-нчи этажда бир эме бар, менден да болуп алды, 87-ге чыкты, уже 90га чыгайын деп калды. Өзү больная, мына больницадан чыгыптыр, жаңы больницага жатып, больницадан чыгып келатып, келсе лифт иштебейт. Анан кийин биякта бир туугандар алып кетип атпайбы, үйүнө жетпей калды. Ал кирип чыга албай калды да бул үйгө эми. Андайдан бирөө эмес, дагы бир кемпир, орус кемпир, по-моему, ал чыкпай эле калды го, көрүнбөй калды. Один квадратура, там, ну ладно, там где-то 5-6 человек, семья живет. Вот это неправильно квадратура, это, мне кажется, это очень большая ошибка. А люди же такие деньги платят. Вот я тоже живу один. И у меня, ну ладно, я особенно пешком хожу, я привык уже. То обратно, то вниз постоянно. Но когда старые люди и инвалиды здесь, пожилые люди вообще не могут выйти. Расчет такой, что ли, откуда они взяли такие расчеты? Тем более старый лифт постоянно ломается, а люди же платят. А по правилам, то он уже на эти деньги, золотой лифт можно поставить. Правильно? Просто жалко, ну ладно, мне-то молодой, там уже 80-й год только пошел, я еще бегаю. Спасибо. Урматтуу көрүүчүлөр, азыр Эрхан энебиз мынакей мектепке кеткени шашылып баратат. Азыр бул үйүндө лифт иштебегендиктен азыр экинчи туугандардын үйүнө барып, курал жарактарын алып алыптыр, анан мектепке кетет. А биз ага чейин Эрхандын апасына дагы жолугуп, андан дагы керектүү маалыматтарды алып турмакчыбыз. Эрхан, жакшы барып келдиң да, жакшы окуй, буюрса дагы байланышып сүйлөшүп турабыз. Давай. Урматтуу көрүүчүлөр, биз азыр Эрхандын мамасы Динара эженин жанына келдик. Динара эже, буга чейин ушул Бишкек лифтке дагы кайрылып көрдүңүздөрбү?
ооба, Бишкек лифтке биз кайрылып көргөнбүз жолдошум аркылуу. Негизи эле биз бул Манас 61 үйүнө көчүп келгенибизге аз эле болду. Буну кайненем өзүнө каттатып, кайненем аркылуу алынган үй да негизичи. Ошо Эрхандын окуусуна карап, ушул жерден жакыныраак деп алганбыз да. Анткени Эрхан самостоятельно өзү барып келүүсү мектепке кыйын болгондуктан. Ошол себептен анан бул жака киргенибизде ошо лифт проблема экен. Лифт эртең менен чыгып кетип атканда, чыгып кетсең кеттиң, кетпесең калып калдың да. Бир өчсө көпкө чейин күйбөй калат да. Ошентип Эрхан бир нече жолу сабактан, дополнительный курстарынан, дагы машыгууларынан калган күндөр болуп атты. Лифтке кайрылгандан астам эмне деди? Алар силер грубый тон менен сүйлөп атасыңар, бизге жакшынакай сүйлөгүлө деп. Лифтти керек болсо биз өчүрүп салабыз деген. А бирок ошол учурда сиздер лифтти колдонгон үчүн акча төлөп жатасыздар да? Ооба, төлөп жатабыз. Ар бир кишиге 400 сомдон төлөнөт. 400 сомдон ашыгыраак төлөнөт да. ТСЖ жок болгондуктан силердин очередиңер жок экен. ТСЖ алгыла, ошондо оңдоп беребиз. Болбосо өчүрүп эле салып беребиз. Тонуңарды өзгөрткүлө деп коюптур. Динара эжеке, анан бул лифт бат-баттан бузула берет экен. Анан ушул үйдө бир окуялар болду беле? Лифт адамды укчуп калган, же болбосо кабаттан кабатка кетип баратканда токтоп калган учурлар. Андай окуялар болуп эле атат, угуп эле атабыз. Даже күбө болгонбуз жолдошум болуп. Азыркы жаңы лифттерде автомат деген болот экен. Мисалы жабылып баратканда колуңду салып койсоң, автоматтык түрдө ачылып кетет да. Ал биздин могу лифтте андай жок да. Колуңду саласың, каяңды саласың, кыпчып жаап таштайт да. Жаап таштайт да, ошо менен ичинде калдың. Калбасаң сыртта калдың ошондой да. Ал эми жанагы биз күбө болгон окуялар кичинекей 7-класста, 6-класстын окуучусу калып калган да, эки этаждын ортосунда калып калган. Ал эки этаждын ортосунда калып калганда жаңы лифттерди азыр мен билбейм, өчүп калабы, свети өчпөйбү. Бирок тияк автоматически өчөт да, капкараң болуп калат. Прям туңкуюкта жүргөндөй болуп каласың да. Ошо анан кийин лифтерди чакырып, тияк бияка чалып атып алып чыгышкан ал баланычы. Ата-энелер дагы жүгүрүп тиги этаждан тиги этажга жүгүрүп, бул этаждан бул этажга жүгүрүп атып араң алып чыгышкан да. Анан лифтер дагы убагында өз үйүндө же учурунда лифттин жанында болбой калат. Анын да жумушу бар, ал да чыгып кетет. Аны биз 1 саатпы, 2 саатпы керек болсо, алысты кетип калса көпкө күтүп калган учурубуз да болуп калат да. Аварийная, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Насчет лифта. Манас 61, дом Океан, 4-й подъезд. Третьи сутки не работает лифт. Да, там серьезная поломка. Каретка там вышла из строя, так что пока детально не найдут, не запустят. А уже сигнал уже поступил, да, вам? Да, есть сигнал уже. А сколько времени уже прошло от сигнала? 5 числа он стоит. 10 числа стоит, да? Да. А примерно можно узнать, когда сможем уже на лифте? Я вам дам номер телефона мастера по ремонту 31 44 48. 31 44 48. Да. Хорошо. Все, до свидания. До свидания. Абонент учурда жооп бере албайт. Урматтуу көрүүчүлөр, азыр ушул Бишкек лифтинин кызматкерлерине чалып, бирок байланыша алган жокпуз. Бирок биз чалган номер буга чейинкиси иштен чыккан боюнча маалымат келген, азыркы убакта монтерлор иштеп атат деген маалымат берди. Бирок ошол монтерлоруна чалып, такыр байланыша алган жокпуз. Ал эми бул үйдүн жашоочуларынын көйгөйлөрү качан чечилет, чечилеби же чечилбейби же мындан ары кандай болот, аны дагы убакыт көрсөтөт.